Ардактуу көрөрман, көрүп жатканыңыз НТС телеканалы Таң шоуга берүүсү. Биз программабызды улантабыз. Жогоруда эле биз азыр студиябызга келип калган конокторубуз бар. Маегибизди баштай берели дедик элек. Өзгөчө конокторубуздун бири, келиңиз тааныштырып өтүңүз. Ооба. Өзүңүздөр көрүп тургандай, менин колумдагы сонун сумкаларды жасап бизге алып келген кол өнөрчү бизде конокто Замира Төрөканова. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен кандайсыз? Жакшы. Келиңиз, эң алгач эле таанышалы кененирээк. Мен атым Замира. Кесибим боюнча мугалиммин, бирок азыр декретте отуруп, ушундай сонун кооз сумкаларды жасап чыгарып жаткан убагым. Демек, Алима кесиптешим, декретте бир эле кондитерлик эмес. Көп өнөрлөр ачылат окшойт, Көп өнөрлөр ачылат окшойт. Эмне болуп ушул кол өнөрчүлүккө келип калдыңыз? Башка деле көп багы жумуштар, кесиптер бар да, үйдө отуруп жасай турган. Бул биринчиден суроого өтпөйт. Коркпой жасай бересиң. Кайсы өтпөй калабы, туруп калабы коркпойсуң. Анан биринчиден нервке дагы аябай мындай жакшы таасирин берет. Эч нерсени ойлонбостон ушуну кооз кылып жасап отурганда аябай мындай энергия аласың десем болот да. Ошо. Келиңиз, сумкалардын дал ушул биз ар кандай түрдөгү, ар кандай түстөгү сумкаларды көрүп аткан учурубуз өзгөчө сонун. Анан жалаң мончоктордон жасалган, Ооба. Ушулар бир аз жасалыш кантип жасалат, бир аз айтып өтсөңүз. Бул таштар экиге бөлүнөт. Акрил таш, анан стекло деп. Бул стекло дегенибиз бул кечки тойлорго көтөргөнгө аябай жакшы. Ар кандай көйнөктөр менен, айымдар ар кандай көйнөктөрдү кийет эмеспиз, ошого мындай көйнөктөрдүн түрүн жарашат десем болот. Бул бир аз оорураак келет. Андан кийин кайра момундай таштарыбыз менен жасалат, акрил таштарыбыз менен. Буну күнүмдүк жашоодо көтөрсөк болот. Азыр көл сезону башталып атпайбы? Көл сезонуна көтөрсөк болот. Ичине момундай көлгө керектүү нерселерибизди салып алып, көтөрүп барсак болот да, мындай кооз кылып. Момундай ар бир айымдын ар кандай вкусу болот. Табитке жараша. Табитине жараша. Бири жөн эле наушник салганга заказ беришет, бири телефон салганга, бири жөн эле кооздук үчүн көтөргөнгө, ар кимдин табити ар кандай заказ беришет. Көрүүчүлөрүбүзгө дагы көргөзөтөлү, караңыздарчы, кандай кичинекей, бирок өзгөчө сонун кооз сумкалардын түрүн бизде Замира айым жасайт. Мынакей. Эжек айтсаңыз, анан дизайнерлери жасоо түзүлүштөрү башка жактан багы интернет тармактарынан көрүп багындай окшоштуруп болобу, же өзүңүздүн эле чыгармачылыгыңызбы, өзүңүздүн фантазияңызбы? Албетте, биринчиден интернет баракчаларын изденем. Аларды изденип көргөндөн кийин бир аз окшоштурам, кээ бир жерлерин алмаштырам дегендей. Дизайн кээ биринде өзүмдөн деле пайда болот. Өзүм ойлоп чыгарам, элдердин суроосу боюнча мен мындай жасап чыкпайм. Өзүмө каалаган дизайнды мен жасап чыгам. Негизи ушул сумкаларды жасоодо эмне үчүн идея кайдан пайда болду? Мындай кадимки тигүү эмес же башка материалдардан эмес, сөзсүз ушул мончоктордон, таштардан жасоо идеясы. Instagram, TikTok дегендер азыр бар эмеспи? Ошолорду көрүп отуруп эле ушундай сумочкаларды көрүп калдым. Негедир өзүмө жакты. Анан жасап көрбөйүмбү деп эле баштап жасап көрдүм. Жасаганда эле аябай кызыгуу пайда болуп, эмнегедир өзүм аябай жакты. Анан ойлоп калдым, значит, мен колуман келет экен, жасасам болот экен деп. Ушундай сумкаларды жасап, элге уже жеткизип атам десем. Демек, өз алдыңызча эле үйрөндүңүз, Өз алдымча эле үйрөндүм. Азыр багындай буйрутма берген кардарлар бар. Бар, буйрса. Көбүнчө эмнелерге басым жасап атышат алар? Кандай түрлөрүнө, Биздин айымдар көбүнчө эле даяр сумкаларды көтөрүп эле, момундай бизге азыр жаңылык десем болот. Биринчи көргөндө аябай өзгөчө кооз экен, буну кайсыл жакка көтөрөбүз дегендер дагы болду. Көрүп эле сразу жактырып алгандар дагы болду. Анан биздин кыргыз айымдары интернеттен көрүп эле кооз буюмдарга аябай кызыгышат экен. Көрүп эле мага кызыл цветинен, кара түсүнөн, ак түсүнөн деп эле уже мындай. Азыр замандын өнүккөн кези, андай деле кыйынчылык жок.
Анан кийин негизи баягы ушул нерседен тышкары дагы таштарды менен жасоодон тышкары дагы өзүңүз башка нерселерди сумкадан дагы мүмкүн башка нерселер жасайсызбы же таштар эмес мүмкүн материалдардан тигесизби айта аласызбы? Ушул жерде тургандардан башка кандай сырларыңыз бар? Мындан башка сырым деле жок. Азыркы убакта бир гана ушул сумка менен гана алекмин. Анан бир гана сумка эле жасабастан буйруса кур, кыргызча курларды, ушундай таштардан, галстуктарды, ободокторду чыгарайын деген ниетте турам азыр. Көбүнчө курга заказ көп болот экен. Ремень деп коебуз го, ошол. Бул өзүбүз көрүп тургандай мындай жеңил жумуш эмес да, мындай майда жумуш, бардыгын бирден тизип чыгыш керек экен. Анан кийин кандайча жетишесиз? Үйдө бала менен, бала мүмкүн бир мончоңузду чачып кетет же жибиңизди чачып кетет. Андай убактар болот, чачып кеткен убагы болот, ыйлап калган убактары болот. Бирок убакыт табам. Аларды алаксытып коюп, өзүңдө каалоо болсо, өзүңдө кызыгуу болсо, убакыт тапсаң болот. Эми мындай кылалы, бир аз сөз башынан болсун, кайсыл кесипти мугалимдик кылчу элеңиз, анан азыр эмнеге улантпай калдыңыз? Мен өзүм кесибим боюнча биологмун. Мугалим болуп иштеп жүрдүм. Азыр мен ушу декретте, кичинекей балам менен үйдөмүн. Ушу үйдө отурганда негедир мындай алаксыгым келди. Ушундай бир нерселерди баштап чыгайын, мындай бир нерсе жасайын деген ниетте ушу сумкаларды жасап, эми бул хобби десем болот. Буйруса келечекте кайра мен өзүм кесибим боюнча дагы иштейм деген ниетим бар. Декретти көргө бүткөндөн кийин өзүңүздүн кесибиңиз менен иштеп баштаганда деле бул бизнести алып кетесизби? Албетте алып кетем. Буну мен жасабасам, мындай кыйналып кетем. Жасашым керек, жок дегенде бир күндө бир сумканы жасап, энергия алып турушум керек. Мен ойлоп атам, эжекем декрет бүткөндөн кийин багы кайра мугалим болуп иштегенде мектепке билим берүү жерине мына ушундай сумкаларды астына алып барат окшойт, э? Негизи эле баягы айымдар буйрутма бергенде дал ушул сумкалардын көбүнчө кайсыл түрүнө буйрутма беришет? Айымдардын бизде основном ошо кара түскө көп басым жасашат экен биздин айымдар. Анан мен айтам да, кара түстөн деле мындай ачык түстөргө өткүлө, жай келди, ачылгыла деп айтам. Анан мындай жасап чыкканда элдерге мындай биз адамдар мынтип кармалап, мынтип көргөндө анан кызыгуу пайда болот экен да биздечи. Кармалап көрүп, монтип жасап койгондо анан элдердин көзүнө уже кызыл, жашыл болуп уже мындай жага баштайт экен да. Сиз азыр бул сатуу жаатында бир гана социалдык тармактардан сатасызбы же атайын дүкөнүңүз барбы? Ошол тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Дүкөндө эми буйруса жакында ачабыз деп турабыз. Анын үчүн да аябай көп жасаш керек. Мен жаш бала менен анчалык көп жасаганга жетише элекмин. Буйрутма менен гана мындай жасап турам. Анан кардарлардын, адамдардын багы табити биринчиси ушул сырткы көрүнүшүнө, кооздугуна болсо, экинчиси ыңгайына болот да. Булардын ыңгайлуулугу канча пайызы түзөт? Булардын ыңгайлуулугу кандай деле жана жумшак материалдай болуп, мындай жумшак эмес, бул катуу болуп көрүнүп турбайбы? Катуу. Бирок биздин айымдарга бир аз керектелүүчү косметикасын салса болот, телефонун салса болот, ыңгайлуу десем болот. Бир аз эле мындай катуулугу болбосо, а так ыңгайлуулугу жакшы. Мындай көздүн жоосун алып турат. Бул көбүнчө кече сумкалары десек дагы болот окшойт, э? Кечелерге көтөрсөк болот, күнүмдүк жашоодо көтөрсөк болот. Мен өзүм күнүмдүк жашоодо көтөрүп чыкканда мындай элдердин кызыгуусу көп болот да. Мен мындай көтөрүп чыкканда эле уже мындай кандай десем, клиент чогултам десем болот. Кардаш чогултап турбайсызбы? Кардаш чогултам. Жарнама кылып эле, э? Жарнама десем болот. Ошондой көтөрүп чыкканда элдин кызыгуусу жакшы болот экен. Өзгөчө экен, бул эмнеден жасалган, кандай жасалат деп анан уже буйрутма бере башташат. Эми бул нерсе дагы маанилүү. Баалары кандай? Башка сумкаларга караганда, ошол эле магазиндегилерге караганда булардын өзгөчөлүк баасы барбы же ошолордой элеби? Мен азыр үйдө жасап, үйдө саткан үчүн меники дүкөнгө караганда бир аз арзаныраак. Баалары орточо эле 1,5 миңден 3 миң сомго чейин.
Негизи ушул баалары коюлганда эмнесине жараша коюлат? Мисалы, сапатын кандайча аныктасак болот? Бул таштарга карата бааларын коесузбу же ортосуна тизген жиптерине жарашабы? Негизинен мен таштын баасына жараша коем. Өзүмдүн кызмат акымды кошом, убактымды кошом. Болгону ошол эле. Таштар экиге бөлүнөт. Айнектен жасалган таштар бир аз кымбатыраак келет, анан оорураак болот. Акрил таштарыбыз могулар аябай жеңил болот. Экөөнүн айырмасы бар, э? Экөөнүн айырмасы бар. Ал дагы кызыл акрил таштан, бул болсо айнек таштан деп коебуз. Бул бир аз көлөмү оор болот. Кичинекей болсо дагы оор болот, бирок баасы бир аз өйдөрөөк дегендей. Кымбатыраак. Көрүүчүлөр көп айта кетели, бул чоң болгон менен жеңил экен, бул кыйла кичинекей болгон менен оор салмакта болот экен. Анан кийин бул баягы убактысы мисалы кандай болуп калат? Кээде чечилип кетүү коркунучтары жокпу? Чачылып кетүү? Чачылып кетпейт. Башында бир жаңы баштап токуп баштаганда опутуң азыраак болот. Жумшак болуп кетет, мындай чоюлуп кетет дегендей. Анан уже бара-бара уже 1-2 сумка жасагандан кийин уже мындай колуң көнүп, уже опут ала баштагандан кийин буну кайчы менен кыркып туруп, мындай тартмайынча өзү чачылып кетпейт. Токулганы ошондой токулат. Демек, ар бир көлөмдөгү сумкалар өзүнө бата турган буюмдардын баардыгын көтөрө алат экен, э? Ооба, көтөрө алат. Негизи ушул декреттик өргүдө отурган айымдардын көбүнчө эки бөлүккө бөлүнүшөт эмеспи? Биринчи бөлүмү ошол отуруп эмне кылсам деп ойлонуп, алектенип, анан өзүн тапкан айымдар бар да, бул иш менен өзүн салып, анан кийинки бөлүгү тескерисинче отура берип, жадап депрессияга түшүп кеткендер бар. Анан бул мисалы сиздики ушул жаатка өттүңүз да, жасап ушул жол экен деп. Анан негизи ушул декреттик өргүдө отурган айымдарга кандай кеңеш бересиз? Кантип депрессияга түшүп кетпеш керек? Үйдө отурган айымдарга мен айтат элем, биринчиден өзүбүздү карап, биринчиден өзүбүздүн нервибизди сактап, балдарыбызды эркелетип, ошо балдарыбызды сүйүп отурганда эле бир идеялар пайда болот экен. Мен азыр 2 кичике жаш балам бар, бири 7-де, бири 1,5 жашта. Ошол кичике кызымды карап отуруп эле мен сиз айтмакчы, мен деле ойлонуп кеттим, ужачы, үйгө батпай. Анан кичике кызым айтып калды, сен бир нерсе жасабайсыңбы, мама? Мен өзү 6 жашта. Бир нерсе жасабайсыңбы, мама? Сен блогерша болбойсуңбу? Сен биз менен TikTok тартпайсыңбы? Бир нерсе жасабайсыңбы деп ошол кызым мага түрткү берди. Өзү кичике болсо дагы мага түрткү берди. Анан жогоруда эле биз ошол блогерлик тармак тууралуу сүйлөштүк элек, себеп дегенде бүгүн 14-июнь бүткүл дүйнөлүк блогерлер күнү. Сиздин жеке блогуңуз барбы? Бар болсо кандай? Элдер ал жакта тартылуу, элдердин тартылуусу кандай ал жакта? Биз TikToктон ушу заман сумки деп ачканбыз. Инстаграмда барбыз. Анан мен аябай деле мынтип блогер болуп, аябай киргизе бербейм. Өзүм натурам ошондой адам окшойт. Бул блогер болуш деле оңой нерсе эмес. Ар бир адамдын негатив сөздөрү болот, позитивный эмелери болот. Ошолорду көтөрө билген адам гана блогер боло алат деп мен ойлойм. Анан мен эми өзүмдүн жумушумду гана тартып эле момундай киргизип койгонум болбосо, атак мен блогер эмесмин. Эми рейтинг боюнча сиздин жеке ошол социалдык тармактардан түшкөн кардарлардын буйрутмалары көбүрөөкпү же мындай баягы өзүңүздө асынып жүргөндө көрүп калып же тууган туушкандардан болгон жардамга көбүрөөкпү? Эки жактан тең бирдей. Бирдей эле? Азыр Инстаграмдан, TikToктон деле баягы көрүп эле жазып, заказ бере беришет. Мындай көтөрүп жүргөндө деле өзүңдүн тааныштарың деле мындай келип көрүп калышып, бирдей десем болот. Бирдей. Анан дал ушул сумкаларды жасоодо башкаларга үйрөтүү пландарыңыз барбы? Окуучуларды алып же үйрөтөсүз мүмкүн? Мен азыр убакта үйрөтө элекмин. Мастер-класс деп мен жарыя жазып атам. Анан биздин кыргыздар бул сумка жасаганда деген кайсы акча түшмөк эле деп мындай элдер ойлошу мүмкүн, бирок мастер-класс бар. Сумка жасап, үйдө отуруп деле, балдарыңды карап отуруп деле айымдарга айтат элем. Үйрөнүп жасаса болот. Мага кайрылсаңар, мастер-класс бар. Бир орточо убакыт менен, орточо эсеп менен бир сумканы жасоодо, мисалы, ушул сумканы алалы, өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес, орточо сумканы кайынча убакытта жасап бүтүрсө болот?
Сиз канча убакытта бүтүрөсүз? Эгер тоскоолдук болбосо, балдарыңды караган үйдө жардамчың болсо, бир сумканы бир 4-5 саатта чыгарсаң болот. Ал эми сиз балдар менен канча убакытта бүтүрөсүз? Балдар менен мен бир күндө бир сумка, аябай өзүмдө калоо болуп атса 2 сумка чыгарганга аракет кылам. Анан кээде жасабай да калабыз, тиги убакыт болбой калат. Үйдө конок келип калып дегендей, анан башка жумуштар менен ошол убакта токтоп турат. Токтотуп коебуз. Анан ушул жазуу убактысына келе турган болсок дагы көбүрөөк убакыт алган баягы сумкалардын көлөмү болобу же дизайны болобу? Көбүрөөк убакыт алган бул көлөмүнөн деле болбойт, дизайндан болот. Дизайндан болот. Дизайны башка болсо, демек ошол көбүрөөк убакыт алып коет, Көбүрөөк убакыт алганы ушул могу стекло таштардан жасаган бир аз кыйынчылыкты жаратат. Себеби өзү мындай сулуу көрүнгөнү менен аябай мындай капризный болот булар. Кээ бирде мо таштар сынып калат, жасалып бүтөйүн дегенде мо таштар брак таштар болуп калганда сынып калат, анан кайра бузуп жасаганга убакыт кетип калат. Акрил таштан жасаганда бат эле жасайсың, себеби булар аябай жеңил болот, анан брак булардан чыкпайт. Ушул жердегилердин эң оорчулук жаратканы кайсыл болуп атат ошондо? Могу сумкалар деп айталам. Ушулар аябай кичинекей болгону менен. Кичинекей болгону менен, сулуу болгону менен бир аз характери бар деп. Жана тигүүдө да кийимдер тиккенде дагы тигүүчүлөр айтышат го, кичинекей балдардыкын тигүү оор депчи, себеби алардыкы баягы кичинекей кылып кыркышың керек, кыркындылар да көп чыгат, кичинекей кылып тигиш керек депчи. А бул жерде ушу сумканын көлөмүнө жараша кыйынчылыктар болушу мүмкүнбү? Чоңу оңойбу же кичинекей оңойбу дегендей? Азыр жаңы эле айтып өткөндөй, ушу чоңунан кичинесинин айырмасы болбойт, болгону таштан айырма. Таштан айырма болот. Ичине момундай чехолдорду салып тиккен үстөт эле сиз айтмакчы, бири чоң болуп калат, бири кичине болуп калат. Мен эми чебер эмесмин. Бирок аракет кылабыз ушундай элге качествосы жагынан жакшы болгонго, мындай сулуу көрүнгөнгө жасап чыкканга аракет кылабыз. Рахмат, чоң ыраазычылык билдирели. Биздин убактыбыз дагы бүтүп атат окшойт, акырында келиңиз сизге эркин микрофон суналы, көрүүчүлөрүбүзгө кайрылуу жасап, дал ушул сизден сумка алгысы келсе кайсыл жактан тапсак болот, айта кетиңиз. Тагыраак даректерди. Ушул сумкалар керек болсо, Instagram баракчабыздан карасаңыздар болот, TikToктон карасаңыздар болот, Заман сумки деп атын ушундай кылып чыгарганбыз. Ушул жерде биздин номерибиз жазылып турат, WhatsApp номерибиз. Эми азыр WhatsApp, Instagram, TikTok ошол 3 эле жактан издеп буйрутма берсе болот. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр жогоруда көрүп өткөндөй, Заман сумкини эгерде дал ушундай мончоктордон, таштардан жасалган сумкаларга буйрутма берүүнү кааласаңыздар, Instagramдан, социалдык тармактардан тапсаңыздар болот, Ооба, Замир эжекебиз дароо эле буйрутмаларды кабыл алып, сиздерге бир сонун дизайндагы таштардан сумкалар жасап бергенге даяр, Ооба, даяр. Биз эфирибизди алга кайра улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр, көрүп жатканыңыздар НТС каналында таң шоу берүүсү азыр сиздер үчүн сонун бир кызыктуу сюжетке өтөлү. Эртең менен тамактанып жаткан болсоңуздар, тамагыңыздар дамдуу болсун дейли, жумушка жөнөп жатып, эмне бат-баттан жасап жей калайын дегендер болсо, анда биз ашкана берүүсүн сунуштайбыз сиздер үчүн.